Милиция менен прокурор ушундай адам болсо анан калганы каяка барат? Балам, бизди ыйлатпа, энелериңди, жок дегенде энелериңди ыйлатпагын. Кыргызстанда мыйзам калбай калды окшойт, балам. Булар жакында карапайым элдин бардыгын акча кылышып өлүктөрүнө чейин сатышат. Губернаторго чейин кирип атам, керек болсо СМБга кирип атам, керек болсо военный прокуратурага кирип атам. Эч кимиси бирөөсү көңүл бөлүп, ооба мындай экен, муну мындай караш керек деп айтат. 2 мүнөттө алып салабыз бардык бийликти жок кылып, мындай бийликти. Була мындай бийликтин бизге кереги жок. Ушул убакка чейин ген прокурорго чейин жазып мен тыянак чыгара албай койдум. Ал Туркулбаева Гүлай Кызылкия шаарында жашайм. Менин баламды 2023 жылы 29 сентябрда бир досу ээрчитип чыгып кетип, ошто ишим бар эле, акчам жок, алып барып кел деп, алып келип 5-6 сааттын ичинде түнү өлтүрүп, ноокат Ош ноокат жолунун Папан бурулушуна апарып, машинаны талкалап, милициялар менен сүйлөшүп, өлтүргөн баламды ДТП болду деп милициялар токтом түзүп беришкен. Анан мен скорыйга баргам. Скорыйга барсам баламды түнкү саат 3:30 алып кеткенин мага жазып берди. Тез жардам фельдшери өз колу менен. Анан неме китебинде дагы катталганын көрсөттү. Бирок мен 2-3 күндөн кийин милицияга барсам, милициялар сенин балаң таңгы 6:30да авария болгон, ак тикону уруп кеткен деп ушундай дешти. Мен талаштым, жок, менин балам түнкү саат 3-тө болгон экен, мына мага скорый жазып берди десем, жок 6:30 деп мени менен талашып, булар өз кылмышын жапканы ошондой кылышты. Себеби жөндөн эле аварияга кошуп коюп атат. Анан ошол токтомун далилдеш үчүн булар барып, менден кийин барып тез жардамдын фельдшер Кадыров менен сүйлөшүп, Кадыровду дагы өздөрүнө өнөктөш кылып туруп, баягы 3:30 саат 3:30 алып келгемин деген жерде 6:45 оңдоп коюшуптур. Анан мен бул тууралуу кайрылдым, милицияга кайрылдым, прокурорго кайрылдым. Бирок алар өздөрүн колдошуп, эч кимиси уккан да жок, менин ишимди карабай жаап кое беришти. Кийин мен ишенбейчилик жарыялап туруп Ош УУДга котордум. Ош УУДга которсом, андан 5 бетер колдошту. Ошол ноокат милициясынын тергөөчүлөрүн, бияктагы тергөөчү Кыязов деген тергөөчү андан 5 бетер колдоду. Себеби менин күбөлөрүмдү алып келсем, менин алдымда күбөлөргө башка протокол жазып, мен кеткенден кийин ошол эле число менен экинчи протоколду против кылып жазып, ишке тиркеп коюптур. Андан сырткары эң көрүнүктүү менин баламды көргөн түнкү тез жардамга чалгандардын бардыгын булар сурак кылбай коюшту. Ушул убакка чейин ген прокурорго чейин жазып мен тыянак чыгара албай койдум. Ал тургай МВДга чейин бардым. Садыр балам, булардын жүгөн дебесең, булар жакында карапайым элдин бардыгын акча кылышып өлүктөрүнө чейин сатышат. Себеби менин баламды, өлгөн баламды аварияга кошконун өзү эле айтып атпайбы? Ал эми баламдын аварияга кошкону менен денеси сатпай койду. Эгерде авария болгондо денеси баары көгөрүп кетет эле. Бирок баламдын 12 кабыргасы путу сынган менен сынган жерлеринде бир дагы көк жок. Бул деген өлгөндөн кийин талкалаган. Адам өлгөндөн кийин каны катып калат. Урсаң да, сойсоң да көгөрбөйт эч качан. Денеси сатып койсо дагы болбой, эксперттер дагы ушуларды колдоп, ДТПдан авария болгон деп атат. Ал тургай мына тез жардам 6:45 оңдогону менен ылдый жагын оңдобой сатылып атат. Башка бирөөнүн Мүчеликте де менин балама келген кабарды өдөңкү өзүнөн өдө турганга жазып коюптур. Бирок аны жазганы менен ылдый жагын жазбаптыр. Мүчелиде оңдоптур, бирок 2:40 алып келгемин деп адашып ушул жерден билинип калып атат. Ушуларды мен бардык далилдерди көрсөтүп атам. Губернаторго чейин кирип атам, керек болсо СМБга кирип атам, керек болсо военный прокуратурага кирип атам. Эч кимиси бирөөсү көңүл бөлүп, ооба мындай экен, муну мындай караш керек деп айтат. Тергөөчтү алмаштыргыла деп качан жаңы жылдан бери мен арыздарды жазып атам. Бирок эч кимиси карабады. Булар эмне бири-бирин канат колдогон эмелер окшойт бардыгы. Оштун атын сатпайбыз деген эмелер окшойт. Болбосо тергөөчтөр МВД бизди карабаса, прокурор карабайбы? Прокурорго мисалы үчүн кириш кыйын.
башкы прокурорго вообще киргизбейт, эртең келет, бүрсү күн келет, анандай мынандай деп. Анан берки прокурорлор дагы только ошо тергөөчтөрдү колдоп турат. Болбосо эмгичең ушу тергөөчтү алмаштырып койсо болот эле, жок дегенде. Жок дегенде, ушу тергөөчтү ham алмаштырбай коюшту, мени тоготпой балам. Буларды жүгөндөшүң керек. Булар эгер ушундай кыла берсе, мына калың эл чыдабайт. Биздин уже тегибиз калып өлөгүздү сата баштаса, биз чыдабайбыз. Бир күнү көтөрүлүп туруп, 2 мүнөттө алып салабыз бардык бийликти жок кылып. Мындай бийликти. Мындай бийликтин бизге кереги жок. Керек эмес прокурору дагы, керек эмес милициясы дагы. Бизге андан көрө аксакалдар сотун коюп бергиле. Ошолор дагы калыс. Күйгөн тарапты күйгөндөй кылып, күйбөгөн тарапты күйбөгөндөй кылып чечип берет, законду билбесе дагы. Булардын не кереги бар? Мисалы үчүн мен балам өлгөнүнө 1 жыл болду. 1 жылда мен күндө Ошко келем. Күнүнө 1,5 миң сом кетирем балам. Ойло, мен канча миллиондан ашык акчаны буяка кетирип койдум. Буларга баары бир экен. Ошол акчаны ушуларга берсем, мен тарап кыла беле, кылбай беле билбеймин. Булар только акча деп калыптыр балам. Ушу прокурорлоруңду эми башкага алмаштырасыңбы? Же болбосо элге бир башка бир эме түзүп бересиң, буларды алмаштырасың, билбейбиз. Бизге башка законго ылайык башка мыйзам карап бергин балам. Biz öleyim deyip kaldık. Biz bağa turgan balam mına 75'ke girdim. Bağa turgan balam ölüp kaldı. Ne zasta? Balam жақсы bala ele namaz okugan. Rahmanır degan fond tüzüp Jetim jesirge jardan berip жүрчү ушуну өлтүрүп койду балам. Жаман алкаш бала алып келип өлтүрүп кетти. Bunun üstünde bir çoңдор бар да. Болбосо кантип ушинтип мына 1 жыл болсо дагы али экспертизасы чыкпай атат. Атайлап ген прокурорго жазсам деле бар де обулга жүрөт, обулу шаарга жүрөт. Ушинтип мени 1 жылдан бери тегеретип, чарчатып бүттү, акчам дагы кетип бүттү. Эгер закон жок болсо мен башкача иш кылам. Менде дагы өзүм энелик мыйзамым бар. Колдоном мен дагы балам. 25 сентябрь күнү Ташиев Кызылкага келди эле. Ошо Ташиевке кирейин, айтайын эми акчам жок Бишкекке барганга деп кирейин десем, солдаттар автомат менен туруп алыптыр. Киргизбей элди кубалап жолдон үйүнө өткөрбөй ушундай кылып атышты. Ушундай кылганга эмне бизге душман белек, Ташиевти өлтүрө элек. Жалал абадка барганда элдер менен сүйлөшүп, баарын текшерип эле жүрөт го. Бизде деле ошондой кылса болот да, эмнеге ана милициялар андай кылып бизди душман кылып автоматтарды коюп, даже бир аялды колун кайрып милиция салып кетти. Эмнеге салып кетти билбедим. Бизди ушундай кылып кыйнап атат карапайым элди балам. Сени мен бул жерге келгениңде сени мен колдогомун балам, билесиңби? Жусуп пайгамбардын ордунда сенсиң деп. Сен үчүн мен дуа кылып жүрдүм, сенин келишиңди сүйлөт деп сүйлөгөнмүн Ошко келгениңде. Келип мына бага турган баламдан ажыратышып булар мейли ажырап, авария болуп өлсө дагы бир башка эле, өлгөндөн кийин балам сөөктөрүн сындырып ДТПга окшотобуз деп. Аварияга кошуп вообще кыйнап салып атпайбы балам? Бул деген акмакчылык эмес, бул деген бир өтө жаман, эң акыркы адам деп эсептесе болот мындайларды. Эми милиция менен прокурор ушундай адам болсо, анан калганы каяка барат? Балам, бизди ыйлатпа, энелериңди, жок менин энелеримди ыйлатпагын. Эркектерди дагы кыйнап атасыңар, каалагандай кыйнап атышат мыяктагылар. Ошон үчүн сенден суранып, ушуларды карап, мына Ош областынын прокурорун ички иштер башкармалыгына алып сал балам, бир жакшыраак адамды жөнөт, адамгерчиликтүү. Булардын бардыгы акмак экен турушу менен. Башка эмнени айтайын? Мындан башка булардын бардыгын алмаштырбаса болбойт. Булар көптөшүп атат. Бир жалгыз бир Серең деген 75 жаштагы кемпирге ушунча обул прокурор, моокат прокурор, милициялары, керек болсо ген прокурор, МВД мага каршы туруп атат балам. Уяты жокпу булардын? Булардын айткан эле боло берет экен. Мен кааласам ушундай кылып аварияга кошом, өлгөн балаңды дегенге кандай акысы бар булардын? Кандай мыйзам болду? Бул Кыргызстанда мыйзам калбай калды окшойт балам. Буларды катуу текшер,
Sen üşenичибиз эле сенсиң. Сатонур Кожоевич, биздин үнүбүз сизге жетет бекен деп ушул көптөн көп суранып, бул мурунку неме кайрылымда да сизге кайрылган УКМКнын жетекчиси Камчы Кыдыршаевич. Мына биз мен эле өзүм жалгыз десем, бул эне байкуштагы менин гана инимдин окуясында экен. Ошого окшош эле. Менин иним ДТП болуп ошол Өрнөк айылында Нокат районуна караштуу. Ошол жерде пассажир жакта өлүп калган адамды дагы азыркы күнгө чейин бурмалап, дагы деле ошол ролдо деп водитель жанында бала ошентип бурмалап атат. Бул бурмалаганына курусун биз 5-6 өкүлдөрдү алып келишти. Мен аларды тааныбайт да экенмин, кечегиде көрүп, өзүм катыштым ошо тергөөдө. УУДнын тергөөсүнө ошол Нокаттан Араң дегенде УУДга өткөзүп алдык. Бирок биз барганыбызда прокурор халал иш кылгансып Куранды коюп алды. Бул этикага да жакпайт, чындап келгенде. Туруп да койгон жок. Кайра бир сөзүн кайталап, кайра эле ошол экспертизаны кайталайт. Бул эмне деген шумдук? Эч кандай чара да колдонгон жок. Бул шалакылык. Следственный отделдин бардыгына шалакылык мамиле жасагандан кийин, чоң прокурор өзү жасагандан кийин, мен ойлойм бул кичинекей бул жанын кол алдында иштеген бул тергөөдөгүлөр эч кандай мыйзам чегинде дагы иш алып барышпаптыр. Анын баардыгын иликтеп мына өзүбүз чуркап жүрөбүз. Анан аз келгенсип мен Ош прокуратурасына келдим дагы. Ал жактан 2 ай дегенде зорго Араң дегенде кирип, мына дагы 2 жумадан бери дагы өзүнүн алдына кире албайтам, дагы чогулушта дейт. Мына бүгүн эле прием убагында прокурор жок, замы чыкты. Замы чыгып туруп, эже мына сиздин ишиңиз токтобой кетип атат. Кудай буйруса бүтөт дейт. Бирок мен аларга айтканымда Адылуулу Мирбек замы ошол прокурордун өзүнчө айткан чыккандан кийин 3 күндө камакка алып берем деп. Бул эмне жабыркаган биз жүрө берелик дагы, ал ошол виноват болгон адам камакка алынбайбы? Же мыйзам чегинде бул нерсе жокпу? Мен түшүнбөй калдык. Бизчи азыркы күнгө чейин эмне себептен бул камакка алынбайт? Может качып кетсечи деген дагы суроолорду бердим. Ушуга чейин камакка алган жок. Ал бала жүрөт. Бизде дагы деле сыздап, бүгүн мен прокуратурага келдим, следственный отделге келдим. Бирок прокурор ордунда жок. Шуну вопрос кылды. Замы чыкты дагы, о, эже, сиздин ишиңиз бүтөт. Токтомдор мына деди. Ал жактан чыгып келе айтып, бул эженин жолугуп, бул эженин дагы аябай кайгылуу. Бир эле биз жалгыз эмес экенбиз. Мынтип жүрө берсек, биздин калайыкка билбейм, өлгөндөрдүн баардыгы өлүп кетип, ошолорго күнөөнүн баардыгы жүктөлө берет окшойт. Анда кандай мыйзам иштеп атат? Түшүнгөн жокпуз. Урматтуу УКМКнын жетекчиси Камчы Кыдыршаевич, мен сизден көптөн көп суранам. Кече келгениңиздерде биздин путубуз сизге жетпей калды. Себеби биз сизге барып, ушу жолугуп, ушуларды текшерип бериңиз, ушуларга биз чара көрүп бериңиз деп суранып, дагы суранат элем. Нокаттагы шалакылык кылган следственный отделге чара көрүп бериңизди мен көптөн көп суранамын. Андан кийин мен биринчи ушул жакка келгенимде Ош областында УУДга да барганмын. Ал жака Буркановго барсам, Бурканов ооруп атат. Ал жерде жок деди. Анан тергөөгө өтүңүз деп ошо тергөөгө келдим мен. Тергөөгө келгенде Кадралиев деме Алмаз деген күтүп алды. Мен дагы деле ынанбайм. Себеби до сих пор мына дагы деле мына 2 жума, 3-чү жума кетип атат. Дагы 1 ай болот. Эртең күндө дагы биздин иш токтойт окшойт. Мен эч качан ишенбей калдым. Камакка алган жок. До сих пор жүрөт бала. Мен ошондо кездештим ошо баланы. Мойнуна да койдук. Эмне мойнуна койгон биздин күбөлөр өтпөйбү? Мен түшүнбөй калдым. Ошол Арзыбаев Бакыт жол эрежесин бузбаганда мен укам тирик калат эле. Жол эрежесин бузуп канчаган адамдарды бизди мынантип сандалтып жүрөт. Билбейм, мен түшүнбөй калдым. Портердеги адамдын өкүлдөрүн көрсөңүз жүрөгүңүз ооруйт. Экөтен инвалид. Март, апрель, май, июнь, июль, август, мына сентябрь болуп атат. Сентябрдын акыры кетип атат, уже 7-чи ай. Билбейм мен, эмне кылышты да билбей калдык. Дагы бир жолу сиздерге кайрылып кеттим. Калай калк. Эмне дешти да билбейбиз. Ал жака барсаң, мына бүтүп атат. Качан бүтөт билбейм.
эми дагы сөз берип атышат сентябрдын аягында бүтүп беребиз деп. Мага сентябрдын аягында бүтмөк түгүл, мына адамды камакка алып берсин. Бул да сыздасын, ошондо бир сыздаганда билет, ошондо адам сезет кандай экен. Менин укам жердин түбүндө сыздап жатат, балдары буякта сыздап атат, ата-энем буякта сыздап, биз мынтип сыздап жатабыз. Прокуратура көзөмөлгө алдым деди. До сих пор мына тыянак дагы деле чыга элек. Өздөрүң көзөмөлгө алыш керек. Көзөмөлгө алып беришиңиздерди мен көптөн көп суранамын.